Kırgız tilim kılımdарды баскан тил, кыргыз тилим көркөм дине дастан тил. Бул тил менен Манас бабам жар салып. Ош технологиялык университетинин гуманитардык технологиялык колледжинин мамлекеттик тил предметтик циклдык бирикмеси тарабынан мамлекеттик тил күнүнүн 36 жылдыгына арналган Тил аң сезимдин көзгүсү, маданияттын үлгүсү аттуу маданий кече болуп өттү. Майрамдык салтанатка университеттин жетекчилиги, профессордук окутуучулук курамы жана студенттер катышты. Иш-чараны окуу иштери боюнча проректору Улукбек Мамутов ачып, катышуучуларды куттуктап мамлекеттик тил улуттун оңгусу жана эгемендигибиздин символу экенин белгиледи. Мамлекеттин тили бул улуттун оңгусу, ата-бабабыздан бери биздин каныбызга сиңип калган ушул мамлекеттүүлүгүбүздүн өзгөчө белгиси катары биздин өзүбүздүн тилибиз эсептелип келет. Ошондой эле мамлекеттик тил боюнча проректор Ашым Зулпуев сөз сүйлөп, Манас эпосунун баалуулугу жана мамлекеттик тилдин коомдогу орду тууралуу баяндама жасады. Дүйнөдө канча деген элдер бар. Мына 5000 тил деп атабыз. Жашап жатканы 500. Ал эми тил сүйлөбөсө, бала үйрөнбөсө, тилдик касиеттен ажырайт деп, эгерде тилди карабасак, унут болуп калсак, улут болуп кетишибиз мүмкүн. Иш-чаранын жүрүшүндө Манас айтуу, элдик жана обондуу ырлар, кыргыз бийлери жана көркөм окуулар аткарылып, катышуучуларга өзгөчө майрамдык маанай тартууланды. Антсе дагы айта турган акын бар. Кыргыз болуп төрөлгөндөр, кыргыз тилин унутууга айчы кандай акын бар. Ал өзгөчөлүк анын тилинде, анын улутунда. Ошондой эле биздин да кыргыз элибиздин өзүнө таандык өзгөчөлүгү бар. Ал эне тили, үрп адаты, каада салты, адеп аклагы, нарк насили, маданий руханий баалуулуктары, улуттук касиет дөөлөттөрү. Мына ушул тилибизди атадан балага, муундан муунга, укумдан тукумга табарик катары сактап өткөрүп беришибиз керек. Бул тил биздин эне тилибиз, түбөлүктүү тил. Бул тилде Айкөл Манас баатырыбыз сүйлөгөн, тил үчүн дүйнө кезип күрөшкөн. Жыйынтыгында кызыктуу суроо жооп, оюндар уюштурулуп, активдүү катышуучуларга белектер берилди. Кабылаңдын баары эле Манас эмес, калкын чаңган, калкын тилин чаңган. Кан болсо да кыргыздын бабасы эмес.